кийинки маселе жана хадисте келген суроонун үчүнчүсү, андан кийин кайсы күнөө чоң дегенде өзүңдүн ушул кошунаңдын аялы менен зына кылууң деди да. Аллах субхана таала мындай жаман күнөө иштен сактасын. Мына баарыбызга белгилүү болгондой, зына деген бул никесиз жакындык кылуу да. Араб тилинде зына деп коет. Ошондуктан шариатта эркек менен аял бири-бирине жакындашыш үчүн үй бүлө курушун ушу нике менен болот. Ошондо адал болот да. Эгер нике кыйлбаса, алардын чогуу жашашы, чогуу мамиле кылышы бул арам болуп саналат, зына болуп саналат. Өзү эле бул зынанын өзү арам да. Аллах субхана таала Куранда мына ачык айтат: "Ва ла тақрабу зина иннаху кана фахишатан ва са'a сабила". Зынага жолобогула. Зына күнөөсү бул иренжиткен, жиркенткен күнөө дейт да. Жана анын зынанын да жолу да жаман дейт. Күнөөлөр ар түрдүү болот. Мисалы, кээ бир күнөөлөр күнөө болот, бирок баягы жиркенткен, адамды иренжиткен күнөө болот да. Мына зынага окшогондор. Адамды жиркенте турган күнөө да. Ошон үчүн Аллах субхана таала зинаны фахиша деп айтып атат. Фахиша деп ошону айтат. Адамды иренжиткен, жиркенткен күнөөнү фахиша деп айтат. Ошого жолобогула деп атат. Жана ошо зынанын жолу жаман жол деп атат. Эми ошондон да ушул зынадан дагы, баягы жөнөкөй зынадан дагы күнөөсү чоңураак болгон бул хадисте келген кошунанын жубайы менен аял менен зына кылуу да. Бул дагы өтө чоң күнөө, жөнөкөй зынага караганда. Эмне себептен? Анткени адам баласынын баарынын эле кошунасы бар. Кошуналар бири-биринин сырын билет, бири-бирине ишенет, бири-бири менен көп мамилелешип болот. Анан бул кошуна менен зына кылып коюш башка зынага караганда оңой да. Анткени адам баласы кожоюна качан кетти, качан келет, каякта жүрөт, баарын билет. Анан ошондуктан ошо кошунаңа сага ишенип, ошо жакшы кошунам экен деп ишенип, колунан келген жардам берип жүрсө, анан ошого кыянаттык кылып, ал жокто төшөгүн булгап зына кылуу бул жанагындай чоң күнөөлөрдүн катарына ошон үчүн келген да. Өтө коркунучтуу. Мунун зыяны аябай чоң. Ошол мына кошунасын биринчиден мамилесин бузат, төшөгүн булгайт, мураскорлор бузулат. Эгер боюнан бүтүп калган болсо, сенин балаң деп өзүнүн баласы эмес, бирөөнүн баласы кылып коет. Адеп ахлак бузулат. Кийин кошуна ал уже баягы ишенбей калат. Анан бир кошунасы ишенбей калгандан башка кошуналарына ишениши жоголот. Көрө албастык, эки сактаган нерсе пайда болот. Көрүңүздөр кандай деген зыяндар, көптөгөн зыяндар. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул ушул жана аябай чоң күнөөлөрдүн катарына ошону киргизген да. Бул өтө баягы иренжиткен жаман кылыктардын бири. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам неге мынтип айтып атат? Ушундан сактансын, мусулмандар жолобосун деп. Анткени мындай жол менен зына кылып коюш өтө эле бат эле да. Алла таала сактасын. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслимде келген хадис айтып атпайбы? Кимдин ушу кошунасы ошонун зыянынан алыс болбосо, жамандыгынан сакталбаса, ал адам бейишке кирбейт дейт да. Мындайча айтканда, ким өзүнүн кошуна зыян берип, жаман мамиле кылып тынчтык бербесе, ал адам бейишке кирбейт деп атат. Эң чоң тынчтык бербегендин бир белгиси ушу да. Үйүндө жокто кошунанын жубайы менен зына кылып коюп. Алла таала сактасын. Азыркы убакта жаштардын арасында, жөнөкөй адамдын арасында аябай зына, жалпы жонунан зына күнөөсү мындай жөнөкөйгө айланып баратат, Кудай сактасын. Жөн эле бир иш кылгандай кылып жолуктум, кээ бирөөсү Кудай сактасын мактанып айтат ошонучу. Мен мындай кылдым, тигиндей кылдым деп. Аузу билля. Бул өтө чоң коркунучтуу күнөөлөрдүн бири. Ошол адам башына ушул нерсе өзүнүн башына келип калышы ыктымал. Ушул нерсе карыз болуп, кайра башына келип калышы ыктымал да. Аябай сактаныш керек. Жаштарга таалим тарбияны бериш керек, үйрөтүш керек. Анан ошол зынага алып барган бүт жолдорду, себептерди тосуп алысташ керек. Мына телефон маселеси, аял кишилердин атыр себин көчөгө чыгышы, өздөрүнүн соц тармактарында же көчөдө баягы сулуу көрсөтүп, элдерди, эркектерди тарткан көйнөк кийимдерди кийип чыгышы, ушунун баарысына алып барат. Айрыкча мына көз маселеси да. Көздү сакташ керек. Ким алхамдулилла көзүн сактап, кайсы жерде болбосун, өзүн коргоп жүргөн болсо, ушунда зына, ошого окшогон балелерден кутулат да. Эгерде ким көзүн агыткан болсо, анда шайтандын тузагына бат эле түшөт. Анткени көздүн да зынасы бар, пайгамбар айткандай. Көздүн зынасы бул кароо деген да. Назар салуу. Ошондон башталат. Ошондон баштап адамдын келбети, денеси дөөлүгүп, анан башка жолго уже барганга жанталаша баштайт. Ошондуктан көздү сакташ керек. Дароо туура эмес нерсени көрүп алдыңбы, мейли кошунаңан болобу же көчөдөн башка жерден көзүңдү сразу бур. Ошондуктан шариатта биринчи байкоосудан, кокустан карап алган нерсеге уруксат берет да. Андан кийин уже экинчи карабайсың деген. Көз келип кетет да кээде, ошондо сразу көзүңдү буруш керек. Мына азыр эми кыш убагында болсо, алхамдулилла, кичине жакшыраак. Жайында деген билесиздер да, шаарда, айрыкча шаар жерлеринде эми айылдарга да тарап баратат. Көптөгөн азаты билбестиктен туура эмес кийинишет, ачылып кийинишет, анан адамдын баягы ниетин бузат. Бирок айла жок, эмне кыласыз? Адам баласы жумуш кылыш керек, рызкы издеш керек, башка жумуштары болот, анан көчөгө чыгат, ошондуктан көздү сактап чыгыш керек. Анан могу аял кишилердин дагы мойнуна көп нерсе жүктөлгөн да.
ошо зынанын эң биринчилерден болуп эшигин ачып чакырган аяз зат болуп атпайбы. Өздөрүн ошондой көрсөтүп, көчөлөрдө жосо сапарга чыкканда жалгыз кетип, ээн барып, жалгыз жүрүп, мында бөтөн махрамсыз эркектердин арасында шыңкылдап күлүп, ачык жүрүп, тартынбай, уялбай сүйлөп, мына ушунун баары тең эле баягы зынанын эшиктерин ача берет да. Канча деген бузук эркектер бар, эптеп эле бир кичине бир жылчык тапса эле, ошонун эшигинен кирип, аял кишини эптеп колдонуп калайын дегенде толтура. Анан аял киши өзүн сактабай, көрүнгөн эркек менен эле баягы уят-сыйды карабай, каткырып күлүп, эрежени сактабай эле сүйлөшө берген болсо, бул ою мындай экен, тигиндей экен, муну алдап койсо болот экен деп жаман ойлор келе баштайт. Көрдүңүздөр, ошон үчүн аял кишинин уяттуу болуп, муктаж болгондо гана сүйлөп, муктаждыгына жараша кайрылып гана чектелиш керек бөтөн эркектер менен. Муктаждыгы жок болсо, такыр сүйлөшпөш керек. Ушундай эрежелерди сакташ керек. Айрыкча мына соц тармактарда аябай көп. Азыркы убакта мына отуруп алып бири-бири менен жазышып, таанышып, акыбалын сурашып, анан жолугалы, анан мынтели деп, мына ошентип ырбап кеткен канча деген зынанын түрлөрү бар. Мунун баары тең мына коркунучтуу иштер. Көптөгөн ата-энелер таң калыштуу, азыр кыздарын, жаш балдарын көзөмөлдөбөй калды да. Кээ бирөө сүйүнүп калат, менин кызым баланча менен сүйлөшүп атыптыр, тинтип атыптыр, тиги сүйлөшүп аткан баласы бир жерде иштейт экен, анан акчаны мындай табат экен, анан кызматкер экен, анан атамдай ошого сүйүнүп коет да. Кийин ал кызынын тагдыры эмне болот аны билбейт ал. Зына кылып атат, кандай жүрүп атат аны ойлобойт да. Ошо сүйүнүп, кызды деген бере турган, ошо лайыктуу боло турган ошол ата-энеси болот, ушу көзөмөлдөп, ошо кызыма могу лайыктуу күйөө ушубу же ошо эмеспи деп тандай турган ошолор да. Бизде азыр теңирден тескери, ар ким өзүн билген талканын чалып калган. Көзөмөлдөсө бүт, бузуку бат эле кетет да. Ал 5 эле мүнөттүк ишти ал. Болду, бир жаңылат, андан кийин өкүнгөн менен эмне пайда чыгат. Ошондуктан бул өтө коркунучтуу маселе. Азыркы убакта аябай тарап аткан убак. Кээ бирөөсү мына кыздарым студент болот, окуйт деп шаарга жиберип коет, тиги общежитияга жашап атыптыр деп коет. Аякка кийим кирип чыгып, кандай жашап, иши да жок анын. Мына көчөдө шаарда жүрүп бир экилерде бир жумушта бирден болуп үйгө кайтып калсаң, көчөнүн карасаң жап-жаш кыздар жөлө жүрөт, эмне кылып жүргөндү эле билбейсиң да. Ошонун ата-энеси каякта, эмне кылып жүрөсүң, каякта жүрөсүң деп көзөмөлдөгөн адам жок. Мына ушунун баары тең зынага алып барган жолдор да. Алла Таала сактасын. Биздин иш ошонун баарын түшүндүрүп айтып, элдерге туура маалымат берип, ата-энелер өз милдетин аткарып, бала чакасын коргош керек. Бул жеке эле кыздарга тиешелүү эмес, балдарга да канча деген жаш жигиттерди агытып коет. Кээ бирөөсү убактысы келсе ата-энеси үйлөндүрбөйт, кое тур балам, акча жок, анан шашпай деп коет. Кыздары турмушка чыккан убактысы келсе, турмуштан тыят. Кызым кыйналып атат, же эркек балам кыйналып атат деген ой жок да. Эмне болсо акчам жок, ылайык келбей атат, кое тур чыдап тур, анан тамды ремонттоп алалы, мынтели тигинтели деп оорлоштуруп салат. Анан убакыт өтүп көргөн сайын ошо күнөө кылуунун ыктымалдыгы ошончо чоңой берет. Күнөөгө батып алгандан кийин ал Аллах субхана таала ырайым кылган киши эле кайтпаса, көп адамдар бир топко чейин кайтпайт. Анткени мунун убактылуу бир баягы таттуулугу бар да, күнөө иштинчи, ошого маалынып калат да, чыгышы кыйын болуп калат да. Анан ошол жаман нерсеге көнгөн адам бүттү. Баягы ууру иттей болуп, шимшиңдеп ар кай жерде издейт ошондой күнөөлөрдү. Анан ал андай адам көнүп алган эме, кошунасын издейт, башка жерин издейт, анан жанагынтип чоң күнөөлөр кабылат да. Аллах субхана таала бардык мусулман эркектерди, аялдарды зына жаман иштерден сактасын. Жаштарыбызга, кыз келиндерге Аллах субхана таала уяттуулукту насип кылсын. Бардык мусулмандардан зына күнөөсүн жана зынага алып бара турган себептин баарын Аллах субхана таала ошол эшиктерин жапсын. Аллахумма салли ва саллим ала набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбиhi ajmain.